туура эмес эсептелинген дейт, туура эмес саналган дейт. Жооп бериңизчи сиз. Ар ким өзүнүн жасаган күнөөсүн мойнуна алыш керек. Ошонун арасында сиздин да жериңиз бар. Добровольно передайте нам. Ал жер мамлекеттин жери илгерки. Бүгүнкү күндө бизде бүт маалыматтар бар. Кайсыл депутаттын, кайсыл жетекчинин жерлери бар. Убагында мыйзамсыз басылып алынган. Мыйзамсыз бирөөлөрдү лоббировать этип туруп, ортомчу болуп алдырган, ал боюнча менде список бар. Ошонун бардыгын бүгүнкү күндө иретке келтирип, азыр кайра мамлекеттин ордуна койдурабыз анын бардыгын. Гектарлап басып алган жерлери бар мисалы убагында. Ким гүзатчы, магачы, павильон мага кызыктырбайт. Ачык айтайын да. Мен койгон багытым именно мына өндүрүш багытында болуп атат. Мага просто обидно болуп атат. Канча жылдап чоң канчалаган гектарларды алып мизер төлөгөн ошол болуп атат да. Ошону эмне доказывать этип берген жоксуңарбы? Мен ачык айтайынбы, урматтуу жетекчилер, урматтуу Дастан Жумадилович, мен ачык айтып коеюн. Биз ошондой тапшырма менен келгенбиз. Ачык айтканда, мен негизи эле келгенде бияка шаарга назначение кылып атканда мага ушундай тапшырмалар менен келген. Мыйзамсыз жерлердин баарын карагыла, мыйзамсыз иштердин баарын тазалагыла, шаарда мыйзамсыз нерселер болбосун. Бирөөнү лоббировать этип туруп, депутаты болобу, жетекчиси болобу, ким гана болбосун, ошол багында берип койгон жерлерди, сатылып кеткен жерлерди, завод, фабрикага деп туруп, мисалы, тууган туушкандарына жаздырып койгондордун баардыгын тазала деп туруп, деги эле шаар боюнча бүт мыйзамсыз иштердин баарын тазалап, шаарды өнүктүрүп, ошол пайдада кыл деп туруп, мен ушул жерге урматтуу президентибиз ишеним көрсөтүп койгон мени. Мен бир дагы берде тууганым же досум бирөөгө тартып жанагындай кылган жерим жок. Мага бардыгы мыйзам чегинде, бардыгы бирдей, ачык айтканда. Мен кечеге да айткам, кандай гана жетекчилер мисалы, бул УМСтин ошол эле башка тармактын жетекчилерине дагы эскертип үйрөтүп айтып келгенбиз. Бүгүнкү күндө бизде бүт маалыматтар бар, ордуна койдурабыз анын бардыгын. Гектарлап басып алган жерлери бар мисалы. Ким гүзатчы. Ошонун арасында сиздин да жериңиз бар. Мен сизге дагы ушул жерден айтып коюшум керек. Добровольно передайте нам обратно. Ал жер мамлекеттин жери илгерки. Туура максат? Туура. Ошондуктан айтып коюшум керек. Сотко чейин кайрылып, правоохранительный органдарга чейин кайрылып неме кылбастан, ошого жеткизбестен өзүңүздөр өткөзүп берип койгула. Түшүндүрүп бере алдымбы? Ошондуктан баарыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Баарыңарга суранып кетем. Жаңы жылдын астында мамлекет үчүн, жерибиз үчүн, шаарыбыз үчүн таза кызмат кылган бизге жетекчилер керек. Эгерде биз кыла албайбыз, колубуздан келбейт, антип иштей албайбыз дей турган болсоңор, алдын ала анда арызыңарды жазгыла. Биз патриот иштей турган, шаарга берилген жакшы кызматкерлерди алайланда. Өзүңөрдүн кызыкчылыгыңарды эң акыркы орунга коюп туруп, мамлекеттик кызыкчылыкты биринчи орунга коюшубуз керек бизде. Тартип ушундай бизде. Сүйлөшө алдыкпы? Ийгилик барыңарга. Туура эмес эсептелинген дейт, туура эмес саналган дейт. Жооп бериңизчи сиз. Ар ким өзүнүн жасаган күнөөсүн мойнуна алыш керек. Биринчиден. Экинчиден, катасын мойнуна алган негизи жакшы болот негизичи. Анан кийин меники туура, жок, мен тазамын, жок, бул күнөөлүү деген нерсе болбош керек. Акыйкат түрүндө айтып бериңизчи мага. Менде бүт маалыматтар бар азыр. Мен Green City'ни айткан жерим жок. Green City жагынан суроо берген жерим жок. Мен сизге 15 жылдык, 20 жылдык, 49 жылдык өндүрүш багытында берилген жерлер боюнча, ошол боюнча сурап атам сизден. Ошолор кандай саналды эле, кандай коэффициенттер менен саналды эле деп мен сизден сурап атам. Мага интересует. Производственный жерлер интересует мага. Задолженностьтарды чогулттуңарбы? Баня, форель, дерди төлөштү алар. Төлөп берейинчи эмес, 30-на чейин сиздин сурооңуз бар. 30-на чейин полный төлөтөсүңөр, карыздардын баардыгын. Мага списокты даярдап бересиңер азыр. 30-на чейин эртеңки чейин полный төлөтөсүңөр. 25-жылдын задолженности 26 өтпөш керек биздики. Түшүнүктүүбү? 25 жылдын аягына чейин полный төлөтөсүңөр. Төлөбөй турган болсо, мен 31-inde жаңы жыл болот экен. 31-inin бирине карай биз мамлекетке алабыз анда. Кайрачы, расторгать этесиңер договорду. Бизден ижарага алды, биз болушун жардам берип атабыз мына. Арендасын төлөп койсун да. Эмне маселе? Андан сырткары мен өткөндө тапсырма бердим эле силерге. Карьерлер боюнча иш алып бардыңарбы? Карьерлер боюнча бизде жалпы 200 гектарлыган карьерлер бар экен. 200 гектар. Төлөгөн акчасы жалпы 141 миң сом экен. Bir жылдык төлөгөн акчасы. Анын арасында 1000 сомдон, 5000 сомдон төлөгөндөр бар экен. Мисалы 5 гектарлап, 10 гектарлап алып алган жерлер. Бул жакшы эмес. Ошондуктан мен сунуштайм силерге. Комиссия түзөсүңөр дагы. Максат председатель сен болосуң, өзү аягына чыгарып инвентаризация кылып туруп, потом после этого Кудайым буйруса, бүт ижаралардын баардыгын расторгать этесиңер да, мамлекеттик баланста болуш керек ал.
болду. Муниципалитеттики биз аркылуу ошол жерде карьерлер жасап койгон нерселерин, казган жерлердин баарын рекультация жасаткыла. Штрафтардын баарын салып туруп. Жакшы эмес да. Бул мамлекеттин байлыгы болуп атат ал жерде. Каалагандагы иштетип атышат. Төлөгөн акчасы 5000 сом. Анын ичинен төлөгөндөр да бар экен ошо 5000 сомду. Карыздап мына канча жылдап төлөгөндөр бар экен арасында. Ошолордун баардыгын давайте кайтаргыла. Мамлекеттик байлык ошол биздин муниципалитеттин балансында болуп канчалап жылдап жаткан жакшы. Жөн бир какой-то бир коммерческий багыттагы адамдар мизер 5000 сом төлөп коюп, канчалган жерлерди казып, билесиңер да азыр бир хоо канча болуп атат азыр. А төлөп койгон 5000 сом жылына. Басып жаткан жери 10 гектар, 5 гектар. Жакшы эмес ал нерсе. Давайте ошол боюнча тез аранын ичинде комиссия түзгүлө дагы бардыгын жерлерин баарын инвентаризация кылып, муниципалитеттин балансын алгыла срочно. Ата Эрге чейин Тоң району учурунда берилип кеткен жерлер. Бирок бүгүнкү күндө толук камдуу балыкчы шаарынын балансында турат жерлердин бардыгы. Тез аранын ичинде иш алып баргыла. Түшүнүктүүбү?